аял затына, бейишке келген аял затына Алла Таала обой энебиздин, Азирети обой энебиздин сулуулугун берем дейт. Ар бир аял сулуу болуусу келет бул жашоодо, албетте. Ошо сулуулуктун себебинен канча ызычу, канча нерсе болот жашоодочу, өйдө болот. Бирок ошо өмүр бою эңсеп жүргөн аялдар үчүн суктанган, эңсеген нерсеси бейиште орнотулат, бейиште берилет. Бейиштик аялга Алла Таала обой энебиздин сулуулугун берет деп тафсир китептерде. Эми караңыздар, обой энебиздин сулуулугу деген бир кыска эле сөз болуп жатат, бирок канчалык деңгээлде сулуу? Канчалык деңгээлде сулуулук дейт. Уламалар айтышат. Азирети обой энебиз жаралганда, Алла Тааланы жараткандан кийин Жабарайыл алейхиссалам обой энебизди көргөндө, биринчи көргөндө сежде кылып ийген дейт. Мен Роббимди көрдүм окшойт деп сежде кылып ийген дейт. Алла Тааланын затын көргөн эмес дейт. Эми анан обой энебиз аны ордон тургузуп, "Эй, мен макулукмун, жаралганмын, Адам алейхиссалам үчүн жаралганмын" деп анан тургузат дейт. Эми уламалар айтышат. Демек канчалык сулуу болуш керек аял үчүн? Периште Аллага жакын 4 периштенин бири көргөндө сежде кылыш үчүн. Элестетиңиздер. Мисалы, бул жөн сулуулук эмес. Шайтан да кызыккан дейт обой энебизге. Ошончолук сулуу болгон дейт, караңыздарчы. Анан уламалар салыштырмыш үчүн айтышкан, Алла Таала 100%, 100% сулуулук жаратса, ошонун 1%ын бүткүл аламга Адам алейхиссалам тартып, кыяматка чейин адамдарга бөлүп берген. 1%ын, 1%. 3 толук бөлүгүн Азирети Юсуф алейхиссаламга берген. Элестетиңиз. Ошон үчүн Юсуф алейхиссалам көргөндө адамдар колдорун кесишкен. Таң калгандыктан, хайран болгондо. Эми 96 толук пайызды кимге берген дейт, билесиздерби? Азирети обой энебизге берген. 1% бүткүл аламга бөлүнүп берип атса, бүткүл аламга. Ошон сенен мисс Мира болуп чыгып атат, сулуу болуп. Мистер Мира болуп турабы? Дүйнө жүзүнүн анын эң сулуу айымы, эң сулуу мырзасы болуп чыгып атат адамдар. Бири-бирибизди сүйүп калып атабыз ошонун себебинен. Кайсы бир бөлүк берилген бизгечи? 1 миллиард эмес, андан да аз бөлүк берилген. Бирок толук 96%, 96% сулуулук Алла Таала обой энебизге берген деп уламалар айтышат. Ошол сулуулукка аял ээ болот, бейишке кирген бейиштик аял. Бейишке татыктуу болгон. Эми караңыздар, бейиштик аял болуш үчүн эмне кылыш керек? Кандай амалдар кылыш керек? Эң биринчи эле караңыздар. Роббисин, Алла Тааланы жаратуучуну ыраазы кылуу. Антип кантип аны ыраазы кылат? Көптөгөн хадисте айтылат. Күйөөсүн ыраазы кылган аял, ал эч качан Роббисин ыраазы болбойт. Караңыздар. Алла Таала наразы болот андай аялга. Ошондой эле хадистер айтылат, пайгамбар хадис айтканы, араңарда эң жакшыңар үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылгандар. Эми ушул хадистерге биз амал кылып атабызбы? Ошол бейиштик эркек, бейиштик аял болуш үчүн биздин үй бүлөбүз ошол нерсеге татыктуу болуп амал кылып жашап атабызбы? Канчалык деңгээлде? Канчалык деңгээлде ар бир жубайлардын ар бири өзүнүн милдетин аткарып жатат. Бүгүнкү күндө көйгөйлүү караңыз маселелер. Канча ошол ырыскынын себебинен, же бир кызганычтын себебинен канча ызычуу болуп, канча ажырашуулар болот. Канча үй бүлөдө келишпестик болот, тууганчылыктын ортосунда. Ошонун баарына тең жолукпастан ийгиликке жетсе болот эле, эгерде биз Алла бизге тартуулаган динди толук кармансак, дин менен жашасак үй бүлөдө.